урматтуу туугандар, мына бүгүн дагы мына биздин Сарыбулак айыл өкмөтүнө караштуу мына Тегерек Саз айылында абдан сонун самалык болуп атат. Анткени ушул жерде мына өзүңүздөргө белгилүү мына Бакалбай Эркинбаев атындагы орто мектеп мына буга чейинки имараты 2012-жылы ишке берилип, ал 4 эле класска ылайык болуп калган да. Анан окуучулар бул жерде азыр 300дөн ашуун окуучулар бар. Ошо батпай. Анан бул жакта чындыгында мына имаратты көрүп турасыздар, бул ашар жолу менен салынган эле. Мына Макен агай гана. Мына агайыбыз, мына Жеңиш агай, ушул агай мына жерде ашар жолу менен спортзал да курулган. Бардык анан ошол жакта эмете табигаттын кырсыгы экен. Бул жакта китепканасы, анан балдардын ашканасы бар эле. Ошо кокустуктан өрт чыгып ушу күйүп кеткен да. Анан ошодон кийин анан ушу мектепке кошумча имарат куруу боюнча чоң аракеттер болуп, буга чейин бакы араптарга да кайрылып, араптарга кайрылып, ушундай болуп мына акырында биздин инибиз бар экен, мына Шүкүрбек инибиздин аракети менен, эмгеги менен, чуркоосу менен ушул республикалык бюджеттин эсебине кирип, мына бүгүнкү күндө мына каталогон казылып, мына бүгүн ошо капсула таштардын алдында туруп атабыз. Анан эми мен ушу сөздөн пайдаланып, мен Шүкүрбек инибизге буга чейин ошо жогорку кеңешке депутатына талапкер дагы болуп, мына пешенеси алдыда барды. Анан ошо ыраазычылык билдирем. Сени колдогондорго бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ошо аманчылык болсун, анан жалпы элибизде ошо аманчылык болсун, тынччылык болсун, табигаттын бөөдө кырсыгынан сырткары болойлу. Бардыгына шүгүрчүлүк келтирели, Кудайга шүгүр келтирели, ошо жасап Кудай калса баарыбыз жакшы болот. Анда азыркы сөз Каракулжа райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садыровичке берели. Саламатсыздарбы, урматтуу Тегерек Саз айылынын тургундары, урматтуу катышып аткан коноктор чакырылган. Мына быйыл жакшы жаңылыктан баштап атат. Ушу айылдын тургундарына жаңы кошумча мектеп салынып, мектептин өзүңөр билгендей жана тендердик баасы ошо 53 миллион 514 миң деп өттү. Азыркы мезгилде 2 миллион 400 миң бөлүнүп турат. Ошо иштери башталып атат. Кудай буйруса, мына ошо жаңы жылдын жаңы жакшылыгы менен келатабыз да. Мына Эркинбаев Бакалбай акебиз жөнүндө айтып кетсек деле, 86-жылы бул жерде Ажике деп мектеп салынган экен. 86-жылы толук билимдесе, неполная школа болгон. 4 класс. 4 класс болуп 86-жылы салынган экен. Андан кийин ошо 91-жылы ошо Акой мектеби деп орто мектеп болуп белгилеген экен. Кийин ошо 96-жылы ошо Эрмекбаев Бакалбай акебиздин атынан аталып, ошо Эркинбаев Бакалбай акебиздин атынан айтылып, ошо мектеп азыркы күнгө чейин атында болуп келатат да. Эми ал киши жөнүндө айтып кетсек, өзүңүздөр билесиздер, ошо Калинин колхозунда парторг болуп иштеген, бир топ дала иштерин аткарган экен. Ошо мезгилде ал киши деп атканда ушу Калин колхозунда ынтымакта күчтүү болуп, ортодо ызы чыкса да ал аксакал өзү киришип көп нерсени мындай жакшылык алып барган экен да. Ошон үчүн жалпы эл колдоп ушул мектеп ошо Эркинбаев Бакалбай акебиздин атынан коюлган экен. Эми урматтуу туугандар, ошо мектеп ак жолдой болсун. Ошол жердеги биздин келечекте балдарыбызды айтсак болот, биздин балдарыбыз ошол жерден жакшы билим алып, ошол жерден андан тышкары ушу Каракулжанын атын чыгарган жигиттер, илимпоздор, окуучулар көп чыксын. Мен каалоо тилегим ошо. Чоң рахмат. Анда эми меймандата берели, мына атайып атартып, мына Бишкектен ушу бүгүн мектептин курулушуна сүйүнүп, салым кошуп, мына Шүкүрбек инибиз келди. Сөздү Шүкүрбекке берели. Турасызбы, мына инибизди кошо алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу туугандарым. Мына бүгүн кичинекей тоо койнундагы айылыбызда чоң жаңылык болуп жатат. Анткени 3-4 жыл мурун ушул жерде мектебибиз, эски мектебибиз өрттөнүп кетип, балдарыбыз ушу кичинекей чакан мектепте окуппашты эле. Анан мына өлкөбүздүн жетекчиси Садыр Нуркожоевичтин, эл уулу Камчыбек Ыдышаевичтин жардамдары менен ушундай мектептер бүт жерлерге курулуп атат. Ошол демилгени колдоп, элибиздин кайрылуусун колдоп, ошолор бизге чоң шарт түзүп бергени жатышат, Кудай буйрса.
Мына ошонун негизинде мындай мектеп курулуп атат. Ушул мектебибиз Бакалбай Эркинбаев атындагы мектебибиздин пайдубалы бекем болсун, ак жолтой болсун. Кудай буйрса келечекте ушул жерден акылы тунук, эрки күчтүү, өз оюн тайманбай айткан уул кыздарыбыз өсүп чыксын. Ошондой эле ошолорду тарбиялей турган мына жерде арабызда мугалимдерибиз турат. Ошол вазифа ошолордун милдетинде. Ошол балдарды келечек муунду жакшы кылып, ошондой нерсеге жеткирип тарбиялоо биздин педагогдордун, мугалимдердин милдети. Кудай буйрса ошолорго шарт түзүп берүү биздин да милдет. Эми кыскача айтканда мектебибиз ак жолтой болсун, пайдубалы да бир жолу айтам бекем болсун. Андан сырткары ушул нерсеге салымдарын кошкон биздин эле өзүбүз акабыз бар. Мына жерде Улукбек Кармышаков деген акабыз бар. Ошол да Минфинде иштеп туруп, андан кийин президенттик аппаратта иштеп туруп, алдында салымы өтө чоң бул мектеп үчүн. Андан кийин анын колунда помощник болуп иштеп атып, бул үкабыз бар, инибиз. Аты Кадырбай, фамилиясы Сөлпиев Асылбаевич. Мунун да эмгеги бар. Эмгеги бар. Буларды да баалап коюшубуз керек. Булардын дагы өзү чөлдө жашаса дагы көздөрү көлдө болуп ушул мектебибизге деп туруп, баягы элибиздин кайрылуусун ошол жерде чуркап жүрүп жасашты. Буларга дагы терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Рахмат дагы силерге дагы. Анан ушундай да келип, ушул жерде капсула салат экен деп акимибиз мына Панфилов районунан келип отурат, биздин жерге анча-мунча может көнө албай атышы мүмкүн, көнүп кетет баягы. Барган жериң ташың оор болсун деп коет, оор болуп көнүп кетесиң. Кудай буйрса. Сага да иштериңе ийгилик. Анан Ош областынын губернатору Жамалдинов Зиядин акебиз дагы келем деди эле. Как раз бүгүнкү күнгө жанагы учениялар болуп, ал келе албайм деп айтты. Анан, по-моему, бияка чалдуу, ушундай болду. Ошондой кыскача куттуктайм жаңы мектебиңердин пайдабалы менен. Рахмат. Эми мындай кылайлы. Эми бул жерде Жамшитбек да биздин мейман. Мына жаңы айыл өкмөт болуп шайланды. Ушул өрөөндүн атасы. Бул кишиге сөз бербесек болбойт, а? Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мына жакшы иш баштап отурабыз. Ушул жогоруда айтылган Шүкүрбек, Булиниме, ошол жардам берген туугандардын баардыгына чоң рахмат. Жалпы эле Сарбулак элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушул мектебибиз ак жолтой болсун. Ушул мектептен бүтүргөндөр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, президенти болсун. Ак жолтой болсун. Эми аксакалдардын атынан биздин урматтаган ушул өрөөндүн аксакалы, биздин агайыбыз, бизди ушу койгулап жүрүп, муштагылап жүрүп окуткан агайыбыз келди. Мен Күчтүү окутканмы? Күчтүү. Урматтуу туугандар, эми аябай кубанып турабыз. Ушу мектептин курулушу боюнча ошо жүгүрүп 70ке чыктым, 75ке чыгып атабыз. Бакалбай экен ошо жүгүргөнбүз биз элечи. Мына зал курулуп атканда да бир ишенбей, зал келеби депчи. Анысыңар мына жаңы мектептин башталышына аябай кубанып атабыз. Булга чейин эми ошо чарбада иштейт эле мен эптеп эле зал куруп, класс эме куруп эле жүргөнбүз да. Анан ушу акыры Кудай кааласа чечилет да мамлекет бар экен. Эми Кудай кааласа Кудай алда салым кошкондордун фамилиясы терең айтылды. Эми чын айтыш керек, мына Шүкүр үкөбүзгө рахмат, чоң рахмат. Анан кийин анын жанында да бир жакшы көргөн эң жакын үкөбүз пайда болуп калыптыр. Буга рахмат. Анан кийин жетекчи келгенде жакшы башталса дамир. Бул да чоң иш. Эми Илайым ак жолтой болсун, курулуш жакшы башталып кетсин. Эми Завройно боюнча эми кеп жагым турабы, эки көзү сыякта бүтүп кетсе экен деп. Анан мына жаңы өкмөт деле эми ошо жүгүрүп берет деген ишеничте бар эми. Кудай кааласа. Ошол үчүн Илайым эле мен тилеген ак жолтой иши курулуш болсун. Алла Таала колдосун. Биз бирде коркконубуз ушу. Ал болбосо Кудай кааласа ушу эл деле киришет. Чай жагы деле болот. Элибиз ынтымак жаңы жогоруда айтып кетти го, Бакалбай ака салым менен эл үчүн эл болуп калган насыйлаш керек.
Ошон үчүн эми ушунчалык колдоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ушу эл ыраазы болсун. Жалпы келгенде чоң рахмат, ийгилик болсун ушу. Курулушубуз ушу алдыга жыле берсин. Эми сырткарда 1 мүнөттө, андан сырткарда мен кошумчалап кетейин. Айбек ушу айыл өкмөтү болуп турганда ушулда чуркап, чоң салым кошту. Андан сырткары салым кошкондордон айтсам, мектептин директору Гүлбар. Гүлбар. Бул кыз дагы ушу түнү менен уктабай, мектептин тамагын көтөрүп келип чуркап бүт алдыда жүрөт. Буга да чоң рахмат айтышыбыз керек. Андан кийин бу жерде балдар, мугалимдер тик туруп жардам берип атышат. Кудай буйрса, жакшы болот деген ниет бар. Рахмат. Анда азыр эми Айбекке да сөз бербесек болбойт. Азыр жогоруда айтылды. Кем эмне? Кел Айбек өзүң. Саламатсыздар туугандар. Жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылып өттү. Биздин эң негизгиси эле ошо ийгилигибиз, биздин чоң кубанычыбыз. Мына жерде чоң аргөбүз башталып турат. Булар биздин келечек балдар үчүн. Ушул жерибиз түшө турган мектебибиз Жолтой болсун. Ушул жерде кыскасы дүйнөнү багынткан, не только Кыргызстан, дүйнөнү багынткан илимпоз, спортсмен, министр, депутат жана башка ушундай өнүп өскөн уул кыздарыбыз ушул жерден уядан уча берсин. Салым кошкон Бишкектен агабыз Кадырбай инибиз ар бир нерсеге мындай бир түрткү керек. Конечно, силердин эң чоң зор салымыңар бар. Муну эл да баалайт, тарых да баалайт. Силердин ошо учурдан пайдаланып айтып койгон ишиңерге ийгилик болсун. Кыргызстаныбыз үчүн, анан Каракулжа элибиз үчүн, Каракулжанын ичине мына өзүбүз Сарбулак айыл өкмөтү өзүбүздүн эл жери үчүн кызмат кылып жүрөрлү, ишиңерде ийгилик болсун. Мына акимибиз Дамир Садырбекович өзү баш болуп келип жерде капсула салабыз деп турат. Аксакалдар ушу мен айтарым ушу Ак Жолтой болсун. Ушул иштин бүтүрүшүнө эл жалпы журт текеметке турабыз. Кудай кааласа кандай кемчилдик болсун баарын аткаганга даярбыз. Ак Жолтой болсун ушу. Эл журт аман болсун. Элде журтубузда. Эми туугандар, бир-эки сөз Шүкүрбектен, Кадырбектен бул эле салым эмес, ушу өрөөнгө эле салым эмес. Мына ушундай эле Долбоордогу мектеп мына Буюгага түшүп атат. Буюгада 5 кемпирге түшүп атат. Азыр эми мына кечеки жаандан уланба көч жол кичине эметип азыр токтоп турат. Болсо башталды алдыга. Кудай кааласа аны дагы бүтүрүлүшү ушу сентябрга пландаштырылып атат да. Эми бакыт акча каражаты бөлүнүп, анан иштөө ритми тездесе бүтүп кетет Кудай кааласа. Андан сырткары райондо мына Жусуп Мамырда 2 кабаттуу спорт залы менен быйыл Кудай кааласа ол октябрга бериши бүтүп атат, ал иштеп атат. Көңдүктө ушундай мектеп курулуп, быйыл ремонт иштери бүтөт. Мына Караташта башталып атат, туурабы? Кочатында Сагындык мектеби Кудай кааласа күздө мына сентябрга карата берилет ал. 2 этаж спорт залы менен. Эң башка анан спорт зал андай эмелер да болуп атат. Ошон үчүн Күчүкбай агай мен айтканым ошо Кудайга шүгүр деш керек да. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр деп ушул элибиз ынтымак болсо, ушундай балдарыбыз иштеп турса, энилерибиз, анан боло берет да бардыгы. Кудайга шүгүр. Туура? Анда болот. Assalamu alaikum. Баарыбыз билебиз эми. Мен учурашка туура келип кеткен калп. Анда бермесе айтпайын деп. Кандай жакшы биткиз. Ошо Бакалбай абабыздын уулу Болотко сөз берейин. Assalamu alaikum. Бир туугандарым, assalamu alaikum меймандар. Не дейбиз? Эрдин эмгегин эч качан адам унутпайт. Аны тем более эл өзү унутпайт. Канчалык эмгек кылып, мээнет кылсаңар, үзүрүн көрөсүңөр. Мына ажекенин кулундары экөө тең эмгек кылып, ушул чоң мектеп, типовой мектеп салынып калсын деп ниет кылган экенсиңер, ниетиңер ишке ашып, мына бүгүн иштин башталышы болуп атат. Не дейбиз? Ушу алдыда айтып кетти, Акен ака туура айтты. Эң негизги мектеп Ак Жолтой болсун. Ушудан окуп бүткөн окуучуларыбыз илимдүү, билимдүү болуп, жогорку баардык баскычтарды багынткан кыйын жигиттер, чыгаан жигиттер чыксын. Биздин максатыбыз ушул. Анан элдин уулу болуш бул өтө кыйын. Ушу менен чектелип калбагыла. Эгер жасайм десеңер, мына жол турат, асфальттап бергиле колуңардан келсе, башка иштер толтура. Дан бияка дагы силерге ишиңерге ийгилик, заманыңыз тынч болсун, эл жутубуз эсен.
el içinde biz barız desem bolala, mamleketimiz önü gösöversin. Rahmat. Anda buna ne kılaylı? Hem sözler büttü. Küçükmen, gelin. Jakşı bata verip, elimiz, salıp duranın bata kılay. Oşunday kılaylı, onda değerden durma. Bizden şu mektepke ak dileğin gelgenlerge çok rahmat vardığınızga şu. Allah razı olsun. Her daim kılgan işiniz oğlum olsun, soğuluğunuz zor olsun. Şu mektebimiz Akjoltoy olsun, mektebimizge okuganlar, okuçularımız, şu prezidentke çeyin, deputatga çeyin, hakimçiге çeyin varıversin, var bilimdi olup. Okmuştu oluşsun. Her daim Allah Teala oldu olsun. Şunu okutkan mugallimlerimiz vardı Akjoltoy olup, şularga ilimi, bilimi cumup, şu bana çakalımızın vardı, bilimdi olup aman oluşsun. Her daim Allah Teala oldu olsun, Kudayım şu жақшылықтан nasip olsun. Allahu Ekber. Жалпы салым кошкондорго дагы бир ката берип койбойсузбу? Şu жерде салым кошкондорго. Şu жалпы салым кошконуңар аман болгула. Тынч болгула, таныңар сак болсун. Ойлогон ой максатыңарды Алла Таала ишке ашыртсын. Дагы будан жогорудагы кубаныңарды Алла Таала өзү жогору көтөрө берсин. Тынч аман ойноп күлүп жүргүлө, балал чакалуу болгула. Yüzöңүлөштөрүңөр менен, ошо тууган урууңар менен, жалпы бар эл журттарынын аман эсен жүргүлө. Аллаху акбар.